мага кечинде саат 10-до бир бейтап жазып атат. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Мен Ош областында областтык ооруканада жатам дейт. Жакында эле операция болдум. Апам биринчи келген күнү 17 000 колуна карматты эле. Бүгүн келип дагы 2 000 наркозго 2700 дагы бир нерсесине дейт сурап кетти. Операциядан чыккандан кийин такыр карашпай койду дейт. Кыйналып, кусуп, тамак жей албай жатам. Дагы акча сурады, аябай коррупция болуп кетти. Палатада жатканда эжелерди дагы мынча акча сурап жатат деп айтып атышат дейт. Сураныч карап бериңиздерчи ушуну дейт да. Бүгүн келип дейт, эртең менен дагы жазып атат саат 1-де. Бүгүн келип дагы сурады дейт. Мен өзүм 2 кызды жалгыз багам, жалгыз бой энемин деп мага жиберип атат. Азыр мен телефонун, анан ошол бейтапты мен сизге калтырайын. Ошого өзүңүз байланышып, ушуну жеке көзөмөлдөп, эми наркозду дагы сатып аткандыгы бул эми эмне деген көрүнүш да? Мейли эми жанагы жакшы дарыгер дейли багат деп коет, бирок напсысын тыйбай жанагындай бир атайын ставка коюп алып, мынча бербесең карабайм, мынча бербесең сени операция кылбайм деп кылгандыгы бул чектен чыккандык да. Ошого Айбек Турталиевич, эми мен ойлойм ушул тармакка мына жаңы келдиңиздер, жаңы министр дайындалды. Жаңылыкты күтүп атабыз сиздерден, жаңы реформаларды күтүп атабыз. Ушул бейтаптардын укуктарын, ошондой ынсабы жок дарыгерлердин жоопкерчилигин карап, ошолорго бир жакшы талаптарды коюп бериңиздерчи, сураныч. Мына канча деген биздин бейтаптар ушул ооруканада акча үчүн мындай ден соолугунан ажырап калган окуялар көп да. Рахмат, ушуну көзөмөлгө алып бериңиздер. Анан экинчи дагы жагдай мына жооп берип коеюнчу ушуга. Эң туура маселени көтөрдүңүз да. Мен да сиздей болуп олтурганда мен ушундай маселелерди бир нече жолу көтөрүп келгем. Чындыгында баягы кой аксагы менен жүздөгөндөй биздин ак халатчандардын да ушул ак халатына дак түшүргөндөр дарыгерлер болуп калып атат. Кошумча дагы мына төрөт үйлөрү боюнча дагы эми мына милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө азыр мыйзам долбоорлорун карап атабыз. Мамлекеттик кепилдик программалары бар. Бул алкакта эң аярлуу мына төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийин 1 жыл акысыз деп мыйзамда чекчейтип жакшынакай кылып жазып койгонбуз. Бирок бүгүнкү күндө дагы деле ушул төрөт үйлөрүндө биздин келин кыздардан акча алып талап кылып, алар төрөттүн жанагындай коркунучунан эмес, акчанын талап кылганынан коркуп калган жагдайлар болуп атат. Эми ушуларды дагы мен ойлойм сиздерге мына жаңы келдиңиздер, ушул тармакта дагы бир эске алып көзөмөлдөйсүздөр деген ойдомун. Рахмат.